Байыркы бабаларыбыздын бир мекени Түштүк Сибир, Алтай, Саян Кырка тоолору делинип келет. Быйыл жайда туз буйруп, ошол байыркы ата конуштарына барып келдик. Издегенибиз Кыргызга тиешелүү тарыхый эстеликтер, байыркы жазуулар, жергиликтүү тектеш калк жана жаңы барган мекендештерибиз. Алгач Хакасияда болдук. Дал ушул Хакас Минусин өрөөнү Енисей кыргыздары жердегени тарыхтан маалым. Сапарыбыз Кыргыз-Түрк Манас университетинин белгилүү тилчи Кадыралы Коңкабаев жетектеген окумуштуулар менен бири болду. Хакас Республикасынын аймагынын аянты 62 000 чарчы километр. Түндүктөн түштүккө чейин болгону 425, ал эми туурасынан эң кенен жери 210 километр. Салыштырмалуу ушундай чакан аймакта аябагандай бай тарых бар. Мисалы дал ушул аймакта Сибирдеги алгачкы мамлекеттик түзүлгөн. Айрым булактарда Сибир гана эмес, жалпы азыркы Орусияга караштуу аймактагы биринчи мамлекеттүүлүк ушул Хакасияда түптөлгөнү айтылат. Окумуштуулар Хакасияны археологдордун меккеси деп коет. Себеби дегенде бул аймак байыркы эстеликтерге аябай бай. Акыркы эсептөөлөр боюнча республиканын аймагында 30 000ден ашык тарыхый эстеликтер бар. Алардын айрымдары Египет пирамидаларынан дагы байыркы болуп эсептелет. Көпчүлүк эстеликтер мына ушундай талаш артында калтырылган. Андан улам Хакасияны ачык асман астындагы музей деп те коюшат. Такого сосредоточения древних памятников, как у нас в Хакасии, больше нет. Тарыхый эстеликтердин көптүгү боюнча Сибир аймагында Хакасияга эч ким жетпейт. 60 000 чарчы километр аянтта 30 000ден ашык археологиялык эстеликтер жайгашкан. Алар таш доорунан баштап орто кылымдын аягына чейинки эстеликтер. Биздин доорго чейинки 1-000 жылдыкка таандык тагар маданияты өзгөчөлөнүп турат. Ал учурда бул жерде улуу коло өндүрүшү болгону айтылат. Биздин тала өрөөндөрүбүз скиф дооруна тиешелүү таш коргондорго бай. Албетте бул чоң кызыгууну жаратып келет. Ошондуктан бизде археологдордун меккеси же Сибирдин Пасха аралы деп коюшат. Называют даже Сибирский остров Пасхи. Бүгүнкү күнгө Хакасияда ачык асман астында 8 музей бар. Алардын бири Салбык өрөөнүндө жайгашкан. Бул жерде 5 чакырымдын тегерегинде 50ден ашык зор таш коргондор бар. Өзү Салбык деген сөздү азыркы кыргызчага чалчык деп оодарса болчудай. Тарыхый эстеликтердин эң сүрдүүсү жана сырдуусу Салбык коргондору же Салбык дөбөлөрү. Бул жерге ата бабаларыбыз эл башчыларын, журт жакшыларын, хандардын, кагандардын гана сөөктөрүн койгон. Андан улам бул өрөөн жалпысынан хандар өрөөнү деп аталып калган. Өзү дүйнөдө 2 гана жерде хандар өрөөнү бар. Бул Египеттен жана ушу Алтайда. Арасындагы атактуусу Сибир Стоунхендж деген атка конгон чоң Салбык коргону. Расмий тарых боюнча коргондор скиф доорун атанды. Ал учурда бул аймакта Енисей кыргыздарынын бабалары динлиндер жашашкан. 5000 лет назад Бул таш эстеликтер мындан 5000 жыл илгериле биздин жерде турушкан. Пасхи аралындагы молу таштар биздикине салыштырмалуу 2000 жылга жаш. На 2000 лет моложе наших. Археологдордун айтымында башында Салбык коргону пирамида формасында болгон. Бийиктиги 30 метрге жеткен. Бул өткөн кылымдын 50-жылдары археологиялык казуулар алдында тартылган сүрөт. Андагы бийиктиги 12 метр, коргондун диаметри 120 метр болгон экен. Тегерете отургузулган таштардын салмагы 20дан 60 тоннага жетет. Аларды кантип орнотушканы азыркыга чейин табышмак. Жакынкы тоо таштуу жайга чейин 15 чакырым бар. Кышында жыгач чаналарга салып сүйрөтүп келген деген божомолдор бар. Бул Минусинск музейиндеги Салбык коргонунун ички түзүлүшүнүн макети. Коргон Динлин ханынын жана анын үй бүлөсүнүн көрүстөнү болгон делет. Бул жердеги таш коргондордун баары тең эмес. Андыктан каза болгон кишинин даражасына карата тургузулган деген божомолдор бар.
Жалпысынан коргондо 83 таш плитасы орнотулган. Алардын ар биринин сыры бар делинет. Мисалы коргондун кире беришинин бир тарабына тургузулган бул таш эркек символу, экинчи жагындагы аял же эне ташы делет. Балага зар болгондор келип табынышат экен. Өзү жергиликтүү калк салбыкты мазар катары көрүшөт. Зыярат кылып келчүлөр көп. Алар үчүн атайын түлөөт көрүүчү жай да каралган. Салбыкка зыярат кылып сыйынып келгендердин көпчүлүгү бул жерге ушундай кылып таштан кичинекей үйчө курушат. Жергиликтүү калктын ишеними боюнча бул үй арбактарга багышталат. Арбактарды жоошутуш үчүн алар ушундай кичинекей таштан үй курушат экен. Эзотерикага кызыккандардын айтымында бул жерде жакшылыктын, жамандыктын, ийгиликтин, саламаттыктын таштары бар. Алардын багытына жараша температурасы дагы ар кыл делинет. Текшерип көрдүк. Чындап эле күндүн ысыгына карабай, айрым таштар муп-муздак, кээ бири аябай ысыктай сезилет. Бул бакчылардын орусчасы бубен, кыргызчасын так билбейм. Бубен сувенир ретинде даярдалган. Анын артында моундай кайыштан сатуучулардын айтымында бул жерде эчкинин терисинен жасалган. Анан буну атай ура турган моундай щеткага окшогон өзүнчө дагы бир кошумча бургучу бар экен. Өзү жергиликтүү калктын түшүнүгү боюнча, ишеними боюнча бубен уруп арбактарды чакырат. Биз буну туура эмес колдонуп, арбактарды чочутуп албайлы. Таш эстеликтердин абалы аянычтуу. Көптөрү тонолуп, талкаланып, каралбай калган. Алгач 18-чи кылымда бул жака орус падышачылыгы келгенде тонолгон айтылат. Таш беттеринде байыркы жазуулар көрүнбөйт. Анын ордуна мындай азыркы жазууларды көрсө болот. Акыркы жылдары гана корукка алынып, айлана тегерете тосулган. Бирок көпчүлүк эстеликтер каралбай калган. Красноярск, Саяна-Шушин суу сактагычтарынын алдында калганы канча. Хакас окумуштуулары тарыхый эстеликтерге болгон мындай мамилени руханий геноцид катары баалашат. Болбосо орус археологиясы дал ушул Хакасиядан башталат. 18-чи кылымдын башында Петр I буйругу менен биринчи илимий экспедиция бул жака келген. Аны Даниэль Мессершмитт немис улутундагы илимпоз жетектеген. Ал алгачкы археологиялык казууларды жүргүзгөн. Энесей жазууларын иликтеп, аны байыркы герман, рун жазуулары менен окшоштурган. Тарыхчылар бул таш эстеликтердин байыркы кыргыздарга түз тиешеси жок деп келишет. Өзү Хакасиянын археологиялык тарыхы бир нече маданияттарга бөлүнүп каралат. Чындыгында бул жака кыргыз илимпоздору көп эле келген. Бирок тилекке каршы бардыгы ийне жебине чейин иликтенген эмес. Хакасия байыркы Енисей кыргыздарынын эң борбору ата журту дал ушул жерлер болгон. Себеби мынабеке көрүп турган таш эстеликтердин көпчүлүгү кыргыздарга чейинки, балким кыргыздардын илгерки ата бабаларынан калган эстеликтер. Себеби муну батыштын өзгөчө орус окумуштуулары ар түрдүү маданияттарга бөлгөн дагы алардын ортосундагы байланыштар изилденбей, иликтенбей калган. Таштык маданияты дейт, Окунев маданияты дейт, дагы башка ар кандай маданияттар. Бирок булардын абдан узактагы тарыхы бар. Өзгөчө мынабеке Енисей доорундагы кыргыз каганаты курулган доордогу маданияттар өзгөчө баалуу. Биздин экспедициянын максаты кыргыздардан калган эстеликтерди жана ошол доордун кыргыз каганатындагы колдонулган адабий тилдин үлгүлөрүн кыргыз элине, түрк дүйнөсүнө тааныштыруу. Енисей кыргыздарына таандык деген тарых биздин замандын алгачкы кылымдарынан башталат. Үстүдө Сибир гана эмес, жалпы азыркы Орусияга караштуу аймактагы биринчи мамлекеттүүлүк ушул Хакасияда түптөлгөнү айтылган эле.
Ошол мамлекетти биздин ата бабаларыбыз Енисей кыргыздары курушкан. Ал Кыргыз хандыгы деп аталган. Хакасско-Минусинского края, это шире, это долина Среднего Енисея. Хакас Минусин ойдуңу Орто Енисей өрөнү биздин Дордун 6-кылымында Сибирдеги алгачкы мамлекет түзүлгөн аймак катары кызыктырат. Сибирде башка мамлекеттүүлүк түзүлгөн жер жок. Ал мамлекет Кыргыз өлкөсү деп аталган. Мисалы, Гундар мезгилинде кыргыздардын байыркы бабалары кайсыл аймакта жашаганы белгисиз. Кишилев жана айрым тарыхчылар азыркы Монголиянын аймагындагы Кыргыз Нур көлү жакты жердешкен дейт. Бул болгону божомол гана. Кыргыздар же кыргыз аталыштагы уруулар кайда жашаганы жөнүндө эч ким так билбейт. Бирок 5-кылымдан баштап кыргыздар Абакан менен Енисей сууларын бойлоп ушул жерде жашаганы так белгилүү. Бул Хакас улуттук кийими, кызыл көйнөк, холтырбас кийген бизде үстүдө Кыргыз Хакас тарыхын айтып берип жаткан Виктор Бутанаев. Учурда Енисей кыргыздары жөнүндө андан мыкты билген илимпоз жок болсо керек. Хакас окумуштуусу, тарых илиминин доктору профессор Виктор Яковлевич кыргыз коомчулугуна жакшы эле таанымал. 2002-жылы биздин даңк медали менен сыйланган. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңерген ишмер деген наамы да бар. Учурунда Ташкент мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. Көптөгөн эл аралык сыйлык, наамдардын ээси. Аты алыска кеткен. Акыркы сыйлыктарынан алсак, Орусиянын кесипкөйлүгү, профессионал Россия медалына татыган. Үч канат или үч кырлык? Үч кырлуу. Вот эти называются у нас кыргызога. Кыргызого вот эти? Нет, вот. Учурда Астай агай улуттук адабияттын үлгүлөрү аталыштагы китептин үстүндө эмгектенип жатыптыр. Рас эле хакастардын көпчүлүгүнүн аты орусча. Ага катар хакасча ысымдары да бар. Мисалы, Виктор Абанын дагы бир ысымы Astayбек. Астай сөзү бакталайлуу дегенди туюнтат. Атасынын аты Яков. Хакасчасы Алабарс, бизче Арстан. Фамилиясы Бутанаев. Бута кыргызча төөнүн баласы Бото дегени. Ошондо бизче Бото небереси Арстан уулу Талай болчудай. Айтмакчы, хакастар кыргыз эмес, кыргыз дешет. Кыргыз уруусу хакастардын ийри сөктөрүнүн дээрлигинде кездешет. Бизче урук урууну сөөк дешет. Кыргыз сөөктөрү эң көрүнүктүү, тектүү урук катары каралат. У нас род кыргыз имеется во всех подразделениях хакасов. У нас Кыргыз уруусу хакастардын бардык бөлүктөрүндө кездешет. Бизде хакастар 3 ири этникалык топторго бөлүнөт. Алар качиндер, сагайлар, кызылдар. Алардын бардыгында кыргыз деген уруу бар. Кыргыз уруусу 5ке жакын топко бөлүнүшөт. Мисалы, ак кыргыз, кара кыргыз, көк кыргыз, сары кыргыз, ошондой эле малчан кыргыз, талчан кыргыз, башкача айтканда тас кыргыз, хаска кыргыз, ак тиштүү кыргыз жана башка ушул сыяктуу. Өзү 17-18 кылымдарга чейин азыркы Хакас Минусиндин калкы негизинен социалдык эки топко бөлүнгөнү белгилүү. Кашка сөөктөр, башкача айтканда ак сөөктөр катмарына кыргыздар кирген. Ал эми кара сөөк же тексиз уруулардын катмарына кыргыздарга салык төлөгөн көз каранды кыштымдардын калкы кирген. Жергиликтүү калк Хакас деп Орус империясынын учурунда 20-кылымдын башында аталып калган. Кытай жазма булактарында байыркы кыргыздар Хагас деп жазылганы маалым. Аталыш ошондон алынган. Расмий түрдө 1923-жылы Хакас уезди түзүлүп, жергиликтүү эл жасалма түрдө Хакас деп аталып калган. Это слово искусственное, значит, это в принципе чужая маска, одетая нашему народу. Бул жазалма сөз биздин элге тагылган бирөөлөрдүн чоочун бет кабы. Биз эл катары орто кылымдын аягында Монгол империясы урагандан кийин калыптанганбыз. Тарыхый аталышы Хоорай же жазма булактарда айтылгандай Хонгарай. Бирок мындай аталыш сакталып калбады. Биздин уламыштарда элдик чыгармаларда гана Хоорай деп айтылып келет. Себеби Орус империясына киргенде биз өз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп койгонбуз. Биз орус падышачылыгынын эли болуп калганбыз. Ал эми Орусияга кирген бардык түрк тилдүү калктар татар деп аталган. Мисалы, Крым татарлары, Сибирь татарлары, Абакан татарлары деп. Алгач татар саясий этноним катары колдонулуп, кийин этнонимда болуп калды. Күнүмдүк турмушта биз өзүбүздү Хакас дейбиз, көбүнчө тадар дейбиз. Чындыгында Хоорай же кыргыз Хоорай десек туура болот. Хоорай дегенде ойдун, түз жердин калкы деп которсо болот. Енисей кыргыздарынын мамлекетинин аймагынын бир бөлүгү азыркы Хакасия болсо, дагы бири Красноярск крайынын курамына кирген Минусинск өрөөнү болгон. Минусинскти айрым алатоолуктар
Минсу деп жүрөбүз. Хакастар өзүлөрү монисук дешет. Орусчага живая вода деп которулуп жүрөт. Ошондо кыргызча нүрөк суу десек туура болчудай. Ал эми окумуштуу Кадралы Коңкобаев байыркыда мөңгү суу деп аталган түбөлүктүү суу дегенди туюнтат дейт. Бул Минусинск шаарынын Мартьянов атындагы музейи, Сибирь аймагындагы алгачкы музей. Ал 1877 жылы түзүлгөн. Мартьянов өзү болгону жеке дарыкананын жетекчиси экен. Бирок тарыхка болгон кызыгуусу аябай күч болгон. Бул имарат ошол 19-кылымда тургузулган. Азыр оңдолуп түзөлгөн. Учурунда музейде коомдук китепканада болгон. Кызыгы ал китепканага бул жакта сүргүндө жүргөн Владимир Ульянов дагы көп келчү экен. Мартьяновскому музею в следующем году будет 135 лет. Эмки жылы Минусинск жана Мартьянов музейине 135 жыл толот. Бул Сибирдеги биринчи музей болуп саналат. Музей көптөгөн коллекциялар менен белгилүү. Бизде 180 миңден ашык экспонаттар бар. Алардын ичинде этнографиялык коллекциясынан 10 миң, коло жана таш дооруна таандык 30 миңге жакын предметтер бар. Музей түптөлгөндөн 1 жыл соң китепкана ачылган. Ошол учурда анын фонду бай болчу. 20 миңден ашык китеп болгон. Китепкана гезит, журналдарды алып турган. Аймакта сүргүндө жүргөндөр көп болгон. Алардын катарында Владимир Ленин да бар болчу. Ал биздин китепкананын окурманы болгон. Музейде орто кылымдарга НС кыргыздарына тиешелүү экспонаттар көп. Учурда сиздердин биринчи президентиңер Аскар Акаев көрүп кеткен. Чындап эле музейде Енисей кыргыздарына жана кыргыз каганатына арналган экспонаттар көп. Балбал таштардан баштап байыркы бабаларыбыздын колдонгон буюмдарына чейин. Вообще этот стенд посвящен как раз образованию кыргызского государства на Енисее. Бул стенд Енисейдеги кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө арналган. Биринчи кезекте бул жерде чарбалык маданияты көрсөтүлгөн. Енисей кыргыздары ким болгон, жер иштеткен эл болгон деген ойлор көп айтылып келет. Кызыл Асыптын бул жерде шарт цивилизация болгон деген концепциясы да бар. Мен ал менен макул эмесмин. Бул жерде кыргыздардын дыйканчылык менен да алектенгенин айгинелеген темир оруктарды көрсө болот. Хакасияда кыргыз таргалары деген ондон ашык кыргыздар иштеткен байыркы ийгин талаалары деген жайлар бар. Менин оюмча кыргыздар комплекстүү чарба жүргүзүшкөн. Талкан жок, азыр деле жашоо мүмкүн эместерчи. Биз ошол учурда таруудан тамак жасоочубуз. Бирок дыйканчылык кошумча чарба болгон. Негизги чарба малчылык болчу. Себеби биз мал жанды элбиз. Мына үзөңгүнү ат жабдыктарын карагыла. Темир үзөңгү ушул жакта ойлонуп табылган. Ат үстүндө кылыч шилтөөгө ыңгайлуу болуш үчүн. Тарыхта кыргыздар бул көчмөн калк болгон жана малчылык менен гана алектенген деген кандайдыр бекем түшүнүк калыптанып калган. Чынында Енисей кыргыздары бул малчылыктан тышкары дыйканчылык кылгандыгы дагы белгилүү. Мисалы, могу стендте турган соконун баш учтары, ошондон андан тышкары ороктун калдыктары, ошондой эле кичинекей күрөкчөнүн баш саптары ага далил болуп саналат. Мисалы, күрөктүн баш саптарын орусча наргыленки деп турат. Алар чөптөрдүн тамырларын чукуп, керектенген өзүнүн турмушуна, андан тышкары кандайдыр кичинекей арыкча казганга ушул күрөктөрдү колдонушкан. Андан тышкары кыргыздар ошол учурдагы мондай кумураларды жасашкан. Бул кумуралар Хакасиянын аймагында, жалпы эле дүйнөдө бир 100гө жакын ушундай кумура табылган. Аларды кыргыздар жасаганын далили катары айтса, бул тарыхка кыргыз кумуралары деп, кыргызский кувшины деп тарыхка кирген. 6-7 кылымда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн доорунда бабаларыбыз карапа буюмдарын, кумураларды жасай билишкен. Бүгүнкү күндө музейлерде 100гө жакын бүтүн сакталган кыргыз кумуралары бар. Алардын 25-и ушул Минусин музейинде коюлган. Уже в позднее средневековье эти кувшины, эти
кыргызские вазы не исчезают. Орто кылымдардын аяк ченинде кыргыз кумурлары жоголот. Бул алар жасай албай калышы дегенде түйүнтпайт. Чарбалык маданияты өзгөргөнгө байланыштуу болсо керек. Бир жагынан улуу кыргыз дөөлөтү урап, эл чачырап, чарчаган мезгил болчу. Кыргыздардын бир бөлүгү Тянь-Шанга көчүп, азыркы кыргыздарга жан берген. Бул жакта калгандарда кыйынчылыкка баткан учур. Ошол мезгилден баштап зор таш кургондор курулбай калган. Анан монголдор доору башталып, биздин бабалар толугу менен көчмөн болуп, булгары темир буюмдар көбөйө баштагандыр. Енисей кыргыздары аскери курал жарактарды толугу менен өзлөрү даярдаган. Бул жерде көрсөтүлгөн кылыч, канжар, жебелердин учтары 6-8 кылымдарда жасалган. Мисалы кыргыздар жанын жебесинин учунан эле 25 түрүн жасай билишкен. Хакастар буларды азыр деле кыргыз огу дешет. Алар Хакасиядан тышкары Монголия, Кытай, ушул эле Алтай аймагында көп табылган. Ата бабаларыбыз темирди өздөштүргөн мыкты усталардан болушкан экен. До сих пор наша Хакасия славится тем, что у нас очень много железных, значит, рудников. Азыр деле Хакасия көптөгөн темир кендери менен белгилүү. Енисейде темирдин биздин доорго чейин 5-кылымда тагар маданияты учурунда колдоно башташкан. Бирок темирдин өндүрүшүнөн темир буюмдарды жасоо кыргыздар мезгилинде аябай гүлдөө өскөн. Мисалы Кытай жазма булактарында кыргыздар темирден жасаган куралдар таза жана аябай курч болгону белгиленет. Кыргыздардын кылычы кериктин, насароктун терисин шылып түшкөн дешет. Бабаларыбыз аябагандай уус уста болушкан. Ошол эле Кытай булактарында кыргыздар алты куш деп метеорит темирин колдоно билишкени айтылат. Метеориттер канча көп түшкөнүн билбейм, бирок бизде метеорит темири табылып эле жүрөт. Бизде табылган белгилүү Палас темири учурда Санкт-Петербург музейинде. Чоң таштай болгон метеорит темири ушул жактан алынып кетилген. Кыргыздар темир кенин иштеткен жерлер азыр деле кыргыз тонунган чыр, кыргыз өндүрүшү жайгашкан жер делет. Енисей боюнда табылган көп сандаган күл дөбөлөр, көмүр калдыктары бар. Ал эми кыргыз узанган чир деп кыргыз устаканаларын айтышкан. Кыргыздар Түштүк Сибирдеги эң көп сандуу эл болгон. Хакас тарыхчыларынын айтымында 9-кылымда Кыргыз хандыгындагы элдин саны 1 миллион кишиге жеткен. Ал эми бул тууралуу түпкүлүктүн кийинки чыгарылышында сөз болмокчу. Хакасиянын Уйбат району белгилүү чаа тастар, бул хакас тилинде айтылышы. Ал эми кыргызча которгондо жоо таштары, же болбосо жаа таштары деп дагы айтылып жүрөт. МКЭ. Бұл Қырғыздың Барс деген урусунан чыккан Каганга ел башчысына коюлган эстелик. Древние растительные каналы, арыки, да, тоже называются кыргыз аргылары, да, кыргызские арыки.